Шаурманын этин жасалуу жолун көргөндөн кийин көчөдөн такыр сатып алып жебей калдык. Андан көрө үйдөн эле жасасак ары тоюмдуу, ишеничтүү жана өтө берекелүү болот экен. Сиздерге да сунуштайт элем. 2 шаурманын акчасына үйдөн 4-5 даана шаурма чыгат. Келиңиздер анда мен сиздерге кантип жасаганымды көрсөтө кетейин. Эң эле алгач эттерибизди бышырып алабыз. Мен тоок этин колдондум. Сиздер өзүңүздөр каалаган эттен колдонуңуздар. Соевый соус, чеснок, тоокко арналган приправаны кошуп, жакшылап кууруп алдым. Андан соң картошка фрилерин бышырып алдым. Помидор, бадыраң, капустаны туурап даярдап алдым. Андан соң бир аз чеснок, майонез, кетчупты аралаштырып соус жасап алдым. Эми лавашыбызга соустан сүртүп, каалооңуздарга жараша сыр кошуп койсоңуздар да болот. Эт, капуста, бадыраң, помидор, дагы бир аз соус, андан соң картошка фри, үстүнө дагы бир аз сырдан кошуп койдум. Фри менен этте туз бар үчүн туз кошкон жокмун. Эми лавашыбызды нык кылып ороп алып, жумуртканын сарысы менен үстүн сүртүп, духовкага 10-15 мүнөт салып коебуз. Сырты кытыраган, ичи болсо сочный, сырлары чозулган өтө даамдуу шаурма даяр болду. Видеону сактап алып сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Рецепт жаккан болсо лайк басып, менин баракчама каттала кетиңиз. Түрдүү жана пайдалуу рецепттер менен бөлүшүп турам.